Курманайтта бул дүйнөдөн өтүп кеткен адамдарга багыштап Куран окуп, жакындар менен айтташ керек. Колдон келсе курмандык чалып, мал союу шарт. Быйыл мусулмандардын ыйык деп саналган Курманайт майрамы 31 июлга белгиленди. Орозо айтка караганда Курманайт ири майрам болуп эсептелет. Анткени Курманайтты 30 күнгө чейин белгилесе болот. Бул күндөрү көптөн бери кабар ала элек туугандардыкына барып, ал абалын сураса, белек тартууласа жакшы болот. Ошондой эле араздашып кеткен тууган, теңтуш же башка адамдардан кечирим сураса, сообу көбүрөөк тиет. Орозо айтта курмандык чалынбаса да, Курман айтта мал союу шарт. А бүгүнкү видеобузда биз муфтияттын билдирүүлөрүнө таянып, Курман айтта курмандык чалынчу малды кантип туура тандоо керектиги боюнча 7 эрежени тизмектедик. Эгерде даяр болгон болсоңуздар, анда биз видеобузду баштайбыз. Курманайт күнү курмандыкка эркек ургачысына карабай, төө, уй, бука, кочкор, кой, теке, эчки, топоз сойсо болот. Мындан башка малдын түрү курмандыкка жарабайт. Көзү көрбөгөн, арык, аксак же көкмээ болуп калган мал да курмандыкка чалынбайт. Ал эми койдун кулагы шара тилек болсо, анда аны курмандыкка чалса болорун казыят өкүлдөрү билдиришет. Майда жандык, кой, эчки курмандыкка бир адамдын атынан гана союлат. Ал эми бодо малды бир же бир нече, эң көбү 7 кишинин атынан союуга болот. Эгерде чогулган адамдардын арасынан биринин гана ниети курмандык эмес, башка максатта болсо, ал кабыл болбой калат. Ооруган малды союуга болбойт. Курмандыкка союлган малдын этин толук өзүнө калтырууга да, бардыгын таратып жиберүүгө да болот. Бирок этти 3кө бөлүп, бир бөлүгүн өзүнө, экинчи бөлүгүн кедей кембагал муктаждарга, үчүнчү бөлүгүн конок чакырып, аларга бышырып берсе деле жакшы болот. Курмандыкка союлган малдын этин сатууга болбойт. Курман айтта колдон келсе жетим жесир колунда жокторго да жардам бериш керек. Курмандыкка чалынган малдын этинен беришип, таттуу тарапка тараткан оң болот. Эгерде козу 1 жашка толбой, бирок көлөмдүү болсо, курмандыкка чалууга уруксат берилет. Ал эми башка малга келсек, эчки 1 жаштан, уй, топоз 2 жаштан, ал эми төө 5 жаштан үйдө курмандыкка чалынат. Курани Каримде Аллах Таала Кавсар сүрөсүндө өзүнүн элчисине өкүм берген. Алланын атына Аллах үчүн намаз оку жана Аллах үчүн мал союп курбанчылык кыл. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, буйруса мындан кийинки видеобузда биз Курманайт тууралуу дагы да болсо кененирээк маалымат берүүгө аракет жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуп, бул видеонун шилтемесин жакындарыңыз менен бөлүшүп койсоңуздар болот. Эскертүү: бул маалыматтар алынган булактар видеонун алдында описанияда калтырылды.